Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде билим жаңылыктары. Бул жумада Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев 2023 жылдын 1-жарым жылдыгынын отчетун тапшырды. Ушул жана башка билим берүү тармагындагы соңку кабарлар биз менен бирге калыңыздар. Каныбек Иманалиев буга чейин билим берүүгө мындай колдоо болгон эмес. IT медицина университети түзүлөт. Жалпы республикалык тесттеги алдыңкы жана акыркылар анализденди. Кечээ 18 июль Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев 2023 жылдын 1-жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча отчетун тапшырды. Иманалиев буга чейин билим берүү тармагына мындай колдоо болбогондугун баса белгилеп, президенттин тапшырмаларынын 95%, министрлер кабинетинин тапшырмаларынын 86,4% ишке ашырылгандыгын билдирди. Министрлик акыркы 3 айда 2225 мектептин директорун окуудан өткөрсө, анын ичинен 116 директор Татарстанда тажрыйба алмашып келген. Мугалимдердин статусун жогорулатуу абдан маанилүү бойдон жыл сайын кала берет. Мектеп жетекчилери сынактын негизинде дайындалып бүттү. 1-сентябрдан баштап зарплаталарын дагы көтөрөбүз. Буга дагы 136 миллион сомун таап коюп койдук. Министр билдирген маалыматка ылайык дээрлик 41 000 мугалим квалификациясын жогорулатып, атайын окуудан өткөн. Ошондой эле өкмөттүн акселератор программасынын алкагында 728 адам атайын окуудан өтүп, учурда 33 үй тибиндеги балдар бакчасы ачылып, иштеп жатышат. Анын натыйжасында мектепке чейинки 900 бала бакча менен камсыз болду. Ошол эле жыйында окуучулар колдонуучу окуу дептерлер мындан ары Кыргызстанда өндүрүлүп баштаары айтылды. Буга чейин Өзбекстан менен Россиядан жылына 15 миллион дептер ташылып келип турган. Министрдин айтуусунда эми улуттук баатырлардын, атактуу инсандардын сүрөттөрү тартылган дептерлер өзүбүздөн өндүрүлүп сатууга чыкмакчы. Бул улуттук патриоттуулук деңгээлди жана улуттук өндүрүштү дагы көтөрүүгө негиз болот. Белгилей кетсек, быйыл министрлик Кембридж университети менен биргеликте окуу китептерин Кыргызстанда басып чыгаруу меморандумуна кол койгон. Учурда Оксфордтун окуу китептери апробациядан өтүүдө дешет. Быйыл 600 000 китеп басылып чыгып, 1-сентябрь пайдаланууга берилмекчи. Буга чейин бизге дептерлер Өзбекстандан, Россиядан келиши, азыр экран көрсөтөт болуш керек. Биздин улуттук баатырлар, атактуу инсандардын сүрөтү менен чыгат. Мындан кийин дептерлер Кыргызстанда калса. Жылына биз 15 миллион дептерди чечактан сатып берчүбүз. Эми Кыргызстанда басылат. Бул өндүрүштү да көтөрөт, патриоттук деңгээлди да көтөрөт. Эл аралык Ала Тоо университетинин базасында жаңы инновациялар жана IT медицина университети түзүлөт. Бул тууралуу кечээ 18 июль Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев өзүнүн отчетунда билдирди. Аталган окуу жайда 5 жаңы кесиптерге адистер даярдалат. Алар климаттык өзгөрүү, урбанистика, жасалма интеллект, логистика, IT медицина тармагы. Министр башталгыч кесиптик билим берүү багытында кыргыз-орус, кыргыз-өзбек, кыргыз-кытай биргелешкен лицейлерин түзүү боюнча меморандумга кол коюлгандыгын, 8 колледж алдыңкы тажрыйба борборлору болуп таанылгандыгын билим берүү тармагындагы жаңылык катары атап өттү. Ошондой эле 2024 жыл Кыргызстандын билим берүү министрлигине 100 жыл толоорун айтып, билим берүү бардыгына, мүмкүнчүлүктөр бардыгына деген ураан алдында глобалдык форум өткөрүү пландалып жаткандыгын айтты. Билим берүү жана илим министрлигинин коллегиялык жыйынында министр Каныбек Иманалиев жалпы республикалык тесттин натыйжасында 110 балдан жогору жана төмөн бал алган бүтүрүүчүлөрдүн аймактык көрсөткүчүн жарыялады. Алсак Бишкек шаары 79,10%, Талас шаары 73,70%, Каракол шаары 70,30%, Токмок шаары 69,80%га ээ болгон. Ал эми 110дон төмөн бал алган шаарлардын сап башында Өзгөн шаары 42,30%га, Аксуу району 45,70%га, Ташкөмүр шаары 45,50%га, ал эми Кадамжай району 44,70%га ээ болгон.
Транскыргыз газ папалайн жоопкерчилиги чектелген компаниясынын Кыргызстандагы филиалы мунай түтүктөрүн эксплуатациялоо долбоорун 2018 жылы баштаган. Ош облусунун Чоң Алай жана Алай районунун аймагынан өтө турган 150 километр жер каралгандыктан жергиликтүү элди жумуш менен камсыз кылуу макулдашылган. Ага ылайык аталган эки райондон орто мектептин 30 бүтүрүүчүсү кадрларды даярдоо боюнча Кытайда окууга жолдомо алышкан. Алар Кытай Эл Республикасынын Сиан Мунай университетинде 5 жыл окуп диплом алып келишти. Кененирээк кийинки тасмада. Дүйнөлүк жана эл аралык кызматташуу, терең билим, дипломатиялык алакалар жана ар тараптуу байланыштар аркылуу бекемделет. Ушул үмүттөн алганда Кыргызстан стратегиялык жактан тыгыз байланышты бекемдеп, эң ири мамлекеттердин бири Кытай Эл Республикасы менен алакаларды улантып келет. Эки өлкөнүн башчылары жакындан жолугуп, энергетика тармагынын жаркын келечегин жаңы багытта өнүктүрүү маселелерин карап, бир катар келишимдерге макулдашууларды жүргүзгөн. Быйылкы жылы биз Чоң Алай районунун территориясына 90 сотук жерди трансформация кылып берди. Газ күтүүсүн өткөрүү боюнча баардык шарттарды түзүү боюнча эми жакынка жумуштар быйыл башталат. Негизгисинен бул 5 жыл аралыгына келишим түзүлгөн. Быйылкы жылы ушул элдер менен келишим түзүлгөн аяктап бүтүп атат. Эмди жылы быйыл баштай албай калса эмди жылы кайра 5 жылдык мөөнөттө жанагы элдердин үлүш жерлерин өткөн жерлер менен дагы келишим түзүлөт. Бул боюнча Чоң Алай жергесине 167 миллион сом элдерге компенсация катарында берилген. Улуу жибек жолунда соода жана экономикалык жактан өнөктөштүк байыртан бери кызуу жүрөт. 2018 жылы Транскыргыз газ пайплайн жоопкерчилиги чектелген компаниясынын Кыргызстандагы филиалы газ түтүктөрүн эксплуатациялоо боюнча иш планын баштаган. Анда жергиликтүү калкты жумуш менен камсыз кылуу, тагыраагы техникалык багытта адистерди даярдоо үчүн Ош облусунун Алай жана Чоң Алай райондорунун орто мектептеринен 30 бүтүрүүчүнү тандап алган. Жалпысынан ошол газ түтүгү курулганга чейин азыркы учурда ошо биздин 30 окуучусу окутканга эле мунай компаниясы тарабынан $1 миллион 200 миң доллар АКШ акчасы кетип, инвестициянын эң башталкы этабы кетти. Кудай буюрса, ошол газ түтүгү курулуп калса, ошол жерде биз тарсана болбой, ошол тармакта сапаттуу кызмат көрсөтө турган адистер мына тарбияланып билим алып келишти. Эң жогорку бал алган, жакшы окуган балдарды ошол беседа менен окууга кабыл алышкан 30 баланы. Ушул 30 баланы Кытай Эл Республикасына алып баруу иштеринде аларды документти турлагандан баштап, загран паспортторду алгандан баштап, авиа каттамдарды жана жашоо жатаканаларын камсыздап беришти жана ай сайын стипендияны камсыздап турушту. Алар Кытай Эл Республикасынын Сиань Мунай университетинде окуп, толук жогорку билим алды. Билим алууга жумшалган чыгымдардын баарын Кытай тарап каржылады. Бир аз кыйынчылыктар болду окууда. Анткени биз баштапкы айылдан эле өтүп барганыбыз үчүн шаарды көрбөй, ошондой деп айтсак да болот. Барып кыйналдык, тилди билбейбиз барганыбызда. Бир топ убакыт өткөндөн кийин үйрөнүп баштадык секинден. Кантип үйрөнгөнүбүздү кийин эле байкабай калдык, мындайча айтканда. Кытай тилине биринчи жылы окуп үйрөнүп, жогорку деңгээлге жеткирдик. Инновациялык техникаларды өздөштүргөн 18 студент биринчи бүтүрүүчүлөр нефть газ тармагындагы квалификациялуу кадр катары эң абройлуу университеттин дипломуна ээ болушту. Мен башка кесип тандоо оюмда бар болчу, бирок бул мүмкүнчүлүк мага мындай Аллах Тааладан мындай белек болгондой келди да, анан мен деле байкаган жокмун. Анан ошол бул мүмкүнчүлүк келгендиктен мен пайдаланып эмнеге пайдаланбаска деп өзүм дагы сүйүүнү менен бул Кытай жергесине барып окуп азыр ийгиликтүү аяктап келдим. Сиан шаары аябай өнүккөн шаарлардын бирине кирет. Кытай мамлекетинин топ 10 шаарына кирген шаарлардын бири. Армияга барып келип, мекен жерин коргогон жоокер болойлу деп жүргөнбүз. Окунуп бүткөндө жакшы, бешенебизге ушундай жакшы мүмкүнчүлүк, шанс болуп калды. Биринчи жыл аябай оор болгон, кытайчаны үйрөнүш, сүйлөп кетиш, башында барганда бир аз кыйналып, 1-2 ай мен үйрөнө албайм го, болбойт окшойт деп кыйын күндөр болгон. Андан кийин акырындан мугалимдердин жардамы менен, өзүбүздүн аракет менен китайскийди үйрөнүп алдык.
Бүгүн бул бүтүрүүчүлөр салтанаттуу азем менен келечекке кадам таштады. Кыргызстан, Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан 6 өлкөнү камтыган бул ири мунай байланышы мамлекеттердин социалдык жана экономикалык өнүгүүсүнө пайда алып келет деген ишеним чоң. Биз ийгиликтүү аяктадык. Сия Мунай университетине рахмат. Жаш окумуштууларга багыт берүү эл аралык деңгээлдеги жаңы программалар менен тааныштырууга багытталган жайкы мектеп уюштурулду. Мында окумуштууларга Scopus тарабынан индекстелген журналга илимий макаланы кантип жазуу жана жарыялоо керектиги тууралуу маалымат берилди. 4 күндүк жайкы мектепке 26 окумуштуу катышкан. Иш-чара Билим берүү жана Илим министрлиги жана ошондой эле Кыргызстандагы улуттук Erasmus өкүлчүлүгү Ала Тоо өнүктүрүү борбору тарабынан уюштурулган. Кененирээк кийинки тасмада. Ар бир окумуштуу илимий эмгектерин эл аралык илимий журналына жарыялоону кыялданышат. Бирок бул журналга макала жарыялоо оңой эмес экени талашсыз. Буга чейин Кыргызстандын саналуу гана окумуштууларынын макалалары эл аралык илимий журналына жарыяланган. Тактап айтканда мактанаарлык деңгээлде эмес. Ал эми Билим берүү министрлиги колдогон бул жайкы мектепте Scopus индекси бар илимий журналдарга макала жарыялоонун жол жобосун үйрөтөт. Азыр илим изилдөөнүн методикасы өзгөргөн, мурункудай эмес. Азыр баягы жаңы софттор пайда болгон, жаңы инструменттер пайда болгон. Ошол инструменттерди колдонуу билүү азыркы жаш окумуштуулардын баягы эң маанилүү куралы болуп эсептелинет. Ошол материалдарды биздин лекторлор үйрөтүп атат. Биздин лекторлор көбүнчөсү ошо Америкадан, Европадан, Россиядан келген лекторлор. Буга чейин ошо Scopus'та макалалары чыккан, тажрыйбасы жогору. Анан ошолор биздин ошо Кыргызстандын бардык университеттеринен тандап алып, жылга ушул окутуп туралы деп атабыз. Бул мектеп Билим берүү министрлиги жана Кыргызстандагы улуттук Erasmus+ өкүлчүлүгү жана Ала Тоо өнүктүрүү борбору тарабынан уюштурулган. Ага жалпы 26 окуучу тандалып алынды. Биринчиден англис тилин жакшы билүү жана макалаларды Scopus Web of Science'та чыгарылган болсо, ошону көрсөтүү жана илимий изилдөө кайсы темада жана кайсы тармак боюнча, ошол боюнча анан жыйынтыгында 25 адамды тандап алышкан экен. Абдан кубанычтамын. Мен дагы ошол өзүмдүн кандидаттык диссертациямды 19-жылы жактагам. Азыр доктордук диссертациянын үстүндө иштеп атабыз. Scopus индекси бар журналдарга илимий макалаларды даярдоо жана жарыялоо үчүн зарыл болгон билим жана көндүмдөрдү алуусун камсыз кылууга багытталган семинар кыш мезгилинде да өткөрүлүп, оң жыйынтык берген. Мындан улам жайкы мектепте уюштурулуп, катышуучуларга тажрыйбалуу адистер тажрыйбасы менен бөлүштү. Старттарны аябай толук кандуу үйрөтүп атабыз. Код менен жазып, билесиңер, макалада мисалы үчүн таблицалар болот, Word'да болот, Excel'де болот, фигуралар болот, графиктер болот. Ошонун баарын коддор менен жазганды үйрөтөбүз. Мисалы, ошол макалага жөнөткөндө, журналга жөнөткөндө макала менен кошо кодун да жөнөтүшөт. Анткени азыр эң жакшы журналдар дүйнөдөгү ошо англис тилинде, Scopus жана Web of Science'та. Анан алар болсо ошо кодун да сурайт, кээде ошо кодун жөнөтүп коет. Коддун бир эле үстүндө команда жана run execute дегенди басканда ошо таардык таблицалардын баарын өзү чыгарып берет да. Таблицалардын баары ондон ашык таблицаны өз-өзүнчө жөнөтүп кереги жок. Ушул код аркылуу ошону кантип колдонуш керек, коддорду кантип жазыш керек, ошолорду үйрөтүп атабыз. Дата менен терең. Адистер дал ушундай мектептер өткөрүлүп турса, келечекте окумуштуулардын Scopus индекси бар журналга жарыяланган макалаларын азыркыдай кол менен санаганга бармагыбыз жетпей калат деп белгилешти. Бир жумага созулган семинарда катышуучуларга сертификат тапшырылды. Ошол сыяктуу эле да, түшүндүк, Эми ушуну салыштыра коюш үчүн Айсулуу Гайбула кызы, Эржигит Тилекбек уулу, Айсырга Кадырова, Билим жаңылыктары, Бишкек. Бүгүнкү топтолгон билим берүү тармагындагы жаңылыктар мына ушулар болду. Билим берүү тармагындагы соңку жаңылыктарга сиздин пикириңиз кандай? Чындыгында эле сиздин аймакта дагы билим берүүдө өзгөрүүлөр болуп жатабы? Социалдык баракчалардагы видеонун алдына пикир калтырууну унутпаңыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.